Бишкекте сейил бактардагы бактарактар курай баштады. Алсак Ататүрк паркындагы арыктар бүтөлүп, бактардын жалбырагы саргайып, түшүп баштаганын көрүүгө болот. Экологтордун айтымында сейил бактарда жалбырактуу бактар көп болуш керек. Анткени ийне жалбырактуу бактар, тактап айтканда карагайлар, кооздук үчүн эле өстүрүлбөсө, кислородду бөлүп чыгарбайт. Бир бойго жеткен бак 63 адамга жете турган кислородду бөлүп чыгат да. Ошондо биздин Бишкектин жашоочулары баягы расмий түрдө 1 миллион 200 миң болуп атабы. Анан кийин ушул мигранттарды жана ушул биздин конуштагы катталбай калган жарандарды эсептесек, бери калды 1,5 миллион болот. Ошондо бизде Бишкекте 1,5 миллион жетилген жалбырактуу бактар болуш керек. Күз айын элестеткен шаардын мындай көрүнүшүнө экология адистери да тынчсызданууда. Анара Султангазиева мэриянын ишине нааразы. Себеби парктар эле эмес, Бишкектеги бактарга жетиштүү кам көрүлбөй келет дейт. Биздин парктар ушул бактары жакшы каралбайт, дарыланбайт, сугарылбайт. Бишкектеги баягы ирригациялар, арыктар тазаланбайт, көп жерде суу акпайт, бактар сугарылбай соолуп атат. Ал деген баягы коркунуч жарата турган нерсе да. Өткөндө шамал, катуу шамал болгондо бир чоң эле соолуп калган бак кулап калды да. Ошол үйдүн көп кабат үйдүн терезесине тийсе болмок, эмне болот эле. Адамдын үстүнө түшсө эмне болот эле. Мэрия жооп береби ошого? Негизи ушул мэриянын толук кандуу милдети. Шаардык парктар муниципалдык ишканасынын директору Калича Умралиева маселени суунун тартыштыгына такап, кырдаалдан чыгуунун жолуна токтолду. Аларча менен Аламединге суу келбесе эмне кылышыбыз керек? Бизде жердин астында Чуйский долинада аябай көп суу бар. Миллиондогон литр суулар бар да. Ошол сууну пайдаланыш керек. Бирок биздин шаар мындайда үстүңкү райондор казыш керек көп скважина кылыш үчүн. А мисалы Бычканын артындагы жерлер саста 70 сантиметрден баштап эле суу башталат. Ошондуктан зонирование кылып, ар бир паркка өзүнүн чара көрүш керек да. Эскерте кетсек, шаардык парктар ишканасынын балансында 10 парк бар. Өткөн жылы муниципалитеттин карамагындагы сейил бактарга 9766 көчөт, анын ичинен 8010 түп бадал, 1106 жалбырактуу көчөттөр жана 348 ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулган.